Жашым 52-60-га кирип калдым. Жактай берет, спорт эч качан каржы иштебейт. Негизи бул фитнести ачуу бул мен максатым, кыялым болгон да. 5-6 жыл мурун мен өзүм катуу ооруп калганмын. Бала бакчада жетекчи болуп иштейт элем. Басып бараткан эле бутум тарак ташап койт эле да. Анан доктурларга көрүнсөм, бутуң артроз, артрит, уже 2ге түшүп калып, түшкө барганда операция кылабыз деп айтканда, мага направление Ошко берди. Каласаң Бишкекке деп. Ошондо жашоодон көңүлүм калды, ушинтип эле каламбы. Бакчага барып бутум түшүп кеткенде анан бар иштегендерим, кыздарым дагы өзүңүздү көрсөтүң эжеке деп калды. Ошол боюнча Ошко бардым. Ошко барып, частный больницага баргандан кийин алар бутуңузду кеспейбиз, же жакшы кылабыз деди. Ошол жакта дарыланып атканда мага сунуштады, мына бул жерде йога тайзы бар. Эже ошо эртең менен барып машыгың аябай пайдалуу деп айтты. Ошо йогага күндө барып качып жүрдүм. Килограммым дагы өтө чоңоюп кеткен экен, бир 90 уруп койгон экен да, семиздеген бутта ортото окшойт, толуп калганмын. Барганда арык адамдарды көрүп уялдым да, өзүмдүн фигурамды карап уялдым. Мен айттым, ушулар жасаганын мен жасай алам, сен жасайсың, эже колуңуздан келет. Ушундай кыйын болду мен үчүн жасаш, алардын көнүгүүсүн жасаш, аябай кыйналып, жасап, акырындап көнүгө баштадым да. Айтты, мынау эжелер бүт долина менен келген деди. Мынау бутору менен келген. Ушул эжелер азыр кара, фигурасын кара деди. Сонун болуп жакшы болуп калды деп. Анан ошолго катышып келдим. Катышып келип, кан ташсам экен. Ушу фитнес ачышым керек экен деп ойлоп жүрдүм, бирок акча каражаты жетишпейт да. Сиран үйдө тирликтен артпай иштеген айлык эле жараша болуп, айлыгым жетпей жүрдүм. Анан бирок кыял орундалат экен. 6-7 жылдан кийин биздин өкмөткө ушундай долбоор кеп калды. Аялдар тынчтык тиреги деген долбоор кели, ушуга кимдер катышат дегенде эле мен өкмөткө мен катышам деп айттым. Анан катышам деп өкмөт менен кошулуп, жалаң ушу көлгө чейин бардык. Ушул долбоор барып, үйрөнүп, негизи өкмөттө кандай иш бар анда билбейт элем. Псер жазыш, аялдардын көйгөйлүү маселеси дегенде билбейм. Ушу долбоорлорго катышып ар тараптан өнүктүк да. Псер жазганды үйрөндүк, аялдардын көйгөйлүү маселеси болот экен, аларды чечип, анан ойлоп калдым, негизги максат аялдардын көйгөйлүү маселесин чечсем. Анан ушул фитнести ачсам деп долбоорго эле мен фитнес ачам деп эле жаздым. Максатым ушу аялдарга ден соолук тартуулоо, өзүм жакшы болгондон кийин элге да ушуну тартуулайын деп эле долбоор жаздым. Аракет кылып, долбоор жазганды билбей там болчубуз. Көп аялдар барып, биринчи жолу долбоор жазганды ушул Роза Томайын демилгес аялдар тынчтык тиреги деген долбоордо биздин жетекчилерибизге терең ыраазычылык билдирем. Алар кантип долбоор жазат? Ийне жүйүнө чейин бизге көрсөттү да. Кудайым кыялыбызды орундатып, максатым орундалып, долбоордон өттүм. Ооратпай, далилде ошондон пайдаланып. Ошондуктан мына көнүлөрдү күндө келип жасап турсаңыз аябай жакшы. Ушу долбоордо биздин көз карашыбыз өзгөрдү да, таптакыр. Аялдарды ар тараптан өнүктүрсөк болот экен. Көп кырдуу маселелер көп экен аялдарда. Ошолорду өнүктүрүү биринчи мына климаттын өзгөрүүсү боюнча таштандылар. Кадимки эле казаңдарды топтоп, чириндик айлантып, дары-дармекти колдонбой эле натуралный немелерди колдонсок болот экен да. Биз базардан дары алабыз дагы, бүт өсүмдүктөргө салып, мындай караганда натуральный мөмө жемиштерди албай калат экенбиз. Ошонун аркегинде аялдар үйрөнүп алды азыр. Чириндилерди эшиңерге топтоп, чиринди кылып салгыла, гүлдөргө салгыла. Биогумусту үйрөндүк. Аларды дагы сатып алып, эшикте эле ушу көңдөрдү, өзүдөн чыккан мусорду эле сала берсек, шишени, пластикти жебейт экен, каганын баарын жей берет экен. Ошолорду көбүн үйрөндүк. Аялдардын орду зор экен да. Үй бүлөдөн башталат экен. Ынтымак, биримдик үй бүлөдөн башталса, ошол коомго дагы жакшы салым кошот экенбиз да. Өтө мааниси чоң экен аялдар. Негизи аялдар чоң ролду ойнойт экенбиз. Бирок ушуга мени түрткүлөр алып келген ушу аялдар тынчтык тиреги болуп атат да. Ушул долбоор аркылуу биз өсүп, өнүгүп, мына аялдарга өзүбүз алган билимди тартуулап атабыз. Аялдар тынчтык тиреги!